Соода түйүндөрдө кум шекер, өсүмдүк майы жана унга болгон баалар төмөндөгөн. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Талас облустук бөлүмүнүн адистери тарабынан күн сайын азык-түлүктөргө болгон баага мониторинг жүргүзүлүп, көзөмөлгө алынып турат. Монополияга каршы орган социалдык маанилүү товарларга бааны чектөө боюнча же бир кандайдыр бир максималдуу баасын коюу боюнча бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан атайын чечим кабыл алынгандан кийин 90 календарлык күнгө гана коюп бере алабыз да. Ага чейинкиси биздики эч кандай баа коюлбайт. Баа өзү базар шартында эркин экономикалык жаатта ушул атаандаштыктын негизинде баалар коюлуп келет. Кум шекерге токтолуп кете турган болсок, кум шекердин баасы да дээрлик 100 сомдон 110 сомдон сатылып, эл арасында көп көйгөйлөрдү, толкундууларды алып келбедиби? Учурда болсо азыр кум шекердин баасы дагы учурда дүңүнө 85 сомдон экинчи баягы жеке чекене соода түйүндөрүндө базарлардын ичинде 95 сомго чейин. Албетте бул жерде эки түрдөгү кум шекер азыр сатылууда. Бул биринчи ушу жергиликтүү өзүнүн кайыңдыган жана кошой ишканаларынын баягы продукциялары болсо, экинчиси ушу Индиядан келген импорттук кум шекерлер да. Азыркы тапта кум шекердин 1 килограммы 85-95 сомго чейин, суума 135-165 сомго чейин. Ошондой эле бир кап un 2400 сомдун тегерегинде сатылууда. Ал арада эт азыктарына болгон баа 450-500 сом. Жаш малды алып союп, базардан ортомузду алып базардан союп сатабыз. Элдин ишеничине кирип, жаш мал көбүнчө жаш малды соебуз. Элдердин баары ыраазы болуп кетишет. Бааларда жөндүү 450 сомдон сатып атабыз. Башка жылдарга караганда эттин баасы жөндүү. Ал эми бышыкчылык мезгилинде мөмө жемиштерге болгон баа былтыркы жылга салыштырмалуу кымбат. Помидордун 1 килограммы 35-45 сомго чейин, бадыраңдын килограммы 40-50 сомго чейин. Мөмө жемиштерге болгон баанын кескин түрдө жогорулаганы элет калкын тынчсыздандырууда. Помидор, перестер да жылдагыдан кымбат быйыл. Помидор 30-35, перес деле 35тен түшпөй атат. Бардыгы эле азыр кымбат болот, ошого байланыштуу болуш керек да. Жерден эме селтра, май сай бар. Дыйкандар кымбат бар. Дыйкандар алып келет, биз алабыз. Арзаныраак берсе 5 сомго саткан сошок биздики. Помидорлор боотерек айылынан келип атат. Дыйкандар өстүрүп, калемпирлер болсо ылдыйкы чоң капка айылынан келип атат. Солярка, бензиндерге карата кымбат болуп атса керек деп ойлойм да. Талас облусунун калкынын унга болгон 1 жылдык керектөөсү 28 000 тоннаны түзөт. Ал эми кум шекерге болгон суроо талап 7 000 тоннанын тегерегинде. Ошондой эле суумай 2,5 000 тоннага чейин керектелет. Белгилүү болгондой, un, кум шекер, өсүмдүк майы Кыргызстанга дээрлик Россиядан импорттолот. Гүлжамал Багышбекова, Байжан Мирбеков, Ормат Догдурбек уулу, Талас шаары.